Саламатсыздарбы балдар. Биз силер менен азыр информатика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Pascal программалоо тили. Анда китеп дептерлериңерди алып сабакка даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Pascal программалоо тили менен таанышуу, Pascal биринчи программаны түзүү жана логикалык ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз. Алгач силер менен терминдер менен таанышуулайлы. ОС бул операциялык система. Ал эми программалоо тилин ПТ деп кыскартып жазабыз. Pascal тилинин тарыхы жөнүндө токтоло кетели. Программалоо тили 1968-69 жылдары швейцариялык окумуштуу Николаус Виртом тарабынан түзүлгөн. Pascal учурда кеңири таралган программалоо тилдеринин бири болуп эсептелет. 85-жылы ориентациялык программалоону камтыган Object Pascal түзүлгөн. Object деген бул ориентация дегенди билдирет. Демек Pascal тили француз окумуштуусунун Блес Паскальдын урматына Pascal деп коюлган экен. Программалоо системасына киришсек, анда программаны негизинен блокнот же болбосо тексттик редактордун жардамы менен жазууга болот. Бирок чоң программаларды жазган учурда компиляторду колдонобуз. Бул силерге экранда көрүнүп турат. Кеңири таралган программалоо системалары силерге таблица аркылуу берилди. Pascal программалоо тили бунда Turbo Pascal, Borland Pascal жана Borland Delphi тилдери Basic болсо тилинде болсо Quick Basic, Turbo Basic, Visual Basic. C программалоо тилинде Turbo C колдонулат. Анда программалоо системасы негизинен системанын курамына төмөнкү модулдар кирет. Растордук графика, вектордук графика, терезелик программаларды түзүү, динамикалык массивтерди түзүү, коллекциялар классы кирет. Анда программаны жүктөө жана ишке киргизүү кандай жүргүзүлөт, аны карайбыз. Программаны төмөнкү шилтеме аркылуу көчүрүп алууга болот. Шилтеме силердин экраныңарга чыгып турат. Ошол шилтемени көчүрүп алып, программаны орноткондон соң жумуштук столдо мындай табло пайда болот. Бул белги менен программаны ишке киргизсек болот. Pascal тилинин алфавити бул Pascal тилинде негизинен Адан Зга чейинки тамгалар, анан цифралар колдонулат. Атайын символдор же болбосо математикалык амалдар, белгилер колдонулат. Түгөйлүү символдор колдонулат жана курамдык белгилер дагы колдонулат. Эми программанын түзүлүшүндө негизинен Зага ар кандай мисалы программа и программанын аты бул. Ал эми кийинкиси модулду кошуу же болбосо бөлүкчөлөр, ушул сыяктуу түзүлүштөр блогу түзөт экен. Begin end дегенди биз билебиз. Begin деген баштоо, end деген бүттүү. Бул операторлордун бөлүгү. Негизинен бул программалоо тилинде экранда көрүнүп турган терминдер колдонулат. Биринчи программаны түзүп көрсөк, алгоритм блок схемасын түзөбүз. Алгоритм дегенибиз бул кандайдыр бир иштин ыраты. Анда алгоритмди биринчи эле киргизүүдөн баштайбыз. А жана Б программасын ишке киргизебиз. Анан ар кандай операциялар жүргүзүүгө болот. Акырында биз жыйынтыкты алсак болот экен. Программада негизинен экранда көрүнүп турган программаны баштасак болот. Мында программаны ишке киргизүү үчүн биринчи F9-ду же пробел баскычын басып алабыз дагы, анан экранда чыгат, кийин жыйынтыгы чыгат.
Бул ошол программаны түзүүнүн негизги түзүлүшү. Анда бизге тапшырма китебиңерден ошол Pascal программалоо тилин окуп айтып бересиңер.